болотко да ыраазымын. Себеп ушул менин бир туугандарымдан да ушунчалык жакын болуп, өзүмдүн бир тууган укамдай көрүп калдым. Себеп меге ушунчалык кыйналдык. Чыныгы ушунчалык бул эгер барып башкасы барып ушунчалык жалдырадык, ушунча кыйналдык. Болбоду. Ушул келип ушунчалык жакшы кылдым. Мына Кудайга шүгүр ушул чыккандан бери, YouTube'га чыгарганыбыздан бери кызым 4 жолу операция болду. Элдин жардамы менен, ушул плоттун жардамы менен ушунчалык кызым жакшы. Кудайга шүгүр. Сиздерге миң ыраазымын. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз элим, барыңыздардан Алла разы болсун. Ушул кайдыгер карабастан ушул эжебизге, ушул айназикке деп акча которуп жардам берген ар бир момун мусулман бир туугандарыбызга Алла разы болсун, барыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем өзүм атыман. Урматтуу бир туугандар, ушундайдан эч качан жазбаңыздар. Садака ар бириңиздерди ошол баледен сактайт дейт. Садаканы көп ушундай активдүү бергениңиздер үчүн Аллага шүгүрлөр болсун. Сиздерге дагы өтө чоң рахмат. Ошол Кудайга ыраазыбыз. Сиздердин жүрөгүңүздөргө ушундай бир хидаят берип койгон экен. Ушинтип кызга жардам берип атасыздар. Урматтуу бир туугандар, мынакей бул жерде аз эле күндүн аралыгында ошол 150 миңден ашуураак каражат түшкөн. Ушул эжеге тапшырып отурабыз. Бүт барыңыздарга Алла разы болсун. Анан туугандар, ушул Россия менен сүйлөшүүлөрдү азыр ушу караштырып атабыз. Буюрса ал жакта бир жакшы бир клиника таап алсак, эжени ошол жака сүйлөштүрүп, анан айназикти ошол жака жөнөтөбүз туугандар. Буюрса ошол жакта жакшы болуп келет деген үмүттөбүз. Россияда дагы ошол жакшы карайт экен докторлор деген сөздөрдү биз угуп, ошол себептен ошол жактагы тандоону чечтик. Индия мамлекетинде ошол экөө окшош эле болот деп айтышты. Ошол себептен Россия бизге жакыныраак болгон үчүн ошол жака барып дарылатууну туура көрүп атабыз. Анан туугандар, ошол $7,000 каражат калды. $7,000 чогулса, буюрса Айназик кызыбызды ушул чет элге жөнөтүп, буюрса дарылатабыз деген үмүттөбүз. Аманатыңыздарды эжеге тапшырып койдук. Сиз дагы бир сыйра өзүңүздүн рахматыңызды айтып берсеңиз. Алла разы болсун. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Ушунчалык сиздерден ыраазыбыз. Ошол кардыгер карабай менин кызым Айназикке ушунчалык жардам берип, ошол канча айдан бери ушунчалык жардам берип атасыздар. Сиздерге ушунчалык ыраазымын. Алла разы болсун. Бизге бирди берсеңиздер, Кудай Таала сиздерге миңди берсин. Азыркы учурда кызым ушундай дагы эле кыйналып турат. Кече ушул Бишкекке барып, акырында Бишкекке барып операция кылдырып келгенибиз сал узады. Аллага миң калла шүгүр, ушул элдин дуасы менен, элдин жардамы менен ушунчалык кызым ушу бир жакшына болуп ойноп турат. Сиздерге ушунчалык ыраазымын. Жалгыз эмес экенбиз. Эл бар экен, эл журт бар экен. Ушунчалык кызым алдымда көзү бак жай ойноп жүрөт. Кудайга миң калла шүгүр. Сиздерге ыраазымын. Ушинтип болотко да ыраазымын. Себеп ушул менин бир туугандарымдан да ушунчалык жакын болуп, өзүмдүн бир тууган укамдай көрүп калдым. Себеп меге ушунчалык кыйналдык. Чыныгы ушунчалык бул эгер барып башкасы барып ушунчалык жалдырадык, ушунча кыйналдык. Болбоду. Ушул келип ушунчалык жакшы кылдым. Мына Кудайга шүгүр ушул чыккандан бери, YouTube'га чыгарганыбыздан бери кызым 4 жолу операция болду. Элдин жардамы менен, ушул плоттун жардамы менен ушунчалык кызым жакшы. Кудайга шүгүр. Сиздерге миң ыраазымын. Дагында колуңуздардан келишинче жардам кыла бериңиздер. Кудай кааласа Россияга алып барып, Россияда жакшы кылып келебиз деген үмүтүбүз бар. Кудай кааласа бардыгыңыздарга Алла разы болсун. Анан барыңыздарга рахмат, чоң рахмат. Урматтуу бир туугандар, мунун баары сиздердин эмегиңиздер. Канчалаган биздин мигранттар иштеп, ушул эжеге деп атайын жүрөгүнөн чыгарып беришти. Барыңыздарга Алла разы болсун.
канчасы кыйналып иштеп жүрөт, баарыңыздарды түшүнөбүз. Ошол 5-10 сом болсо да салгандар болуп атты, 10 000 сом салгандар болуп атты. Бирок кайрымдуулукта айтат го, жанагы ат аталбай берген кайрымдуулуктун соогу күчтүүрөөк болот деп, ошол себептен атын атабай эле коелу ал адамдарды. Бул өзүбүздүн жүрөгүбүздө эле калсын. Эже көрбөдү ал адамдарды дагы. Ооба, Алла разы болсун Буюрса ушул баарына. акыретте баардыгы бейиштен орун алсын иншалла. Анан туугандар, ушул эженин дагы жагдайы азыркы учурда өтө кыйналып турган учуру. Азыр дагы ушул өзүндө дагы проблемалар аябай көп. Бул жакта кызына дагы ушунча жүктү көтөрүп жүргөн, ушул эжеге дагы рахмат. Башка инсан болгондо чынында өзүн таштай бермек. Эже сабыр кылып, сабырдуулук менен жеңип келе жатат ушул күнгө чейин. Балдары жаш, кичинекей, баардыгы кичинекей. Анан жалгыз өзү ушинтип күрөшүп келе жатат. Сиздерге дагы бир сыйра маалыматтарды берип турабыз Айназик тууралуу. Азыр ушул 2023 жылдын бүгүн 21 болуп калды. 21 сентябрь. 21 сентябрь болуп калды туугандар. Ушу 21 сентябрда ушул жерде учурашып турабыз. Ушул көп убакыттан бери эми убактылуу операция болуп турду Айназик. Ошого мурда топтогон каражаттарыңыздар биз отчет берип чыгарып турдук видеого. Ушул операция боюнча Айназикти көрсөтүп сиздерге мына ушул күнү болду деп сиздерге тартып чыгардык. Сиздин каражаттарыңыздар ушул Айназикке жумшалды. Буюрса сиздерге рахмат айтамын. Дагы да жакшы болот деген үмүтүбүз бар. Россиядан үмүтүбүз бар туугандар. Россияга апарып ушу клиникага апарып дарылат деп кетсекпи деп. Ушул кызыбызды жакшы кылып алсак, өтө чоң бир жетишкендикке жетет элек. Кудайым буйрса ошондой үмүтүбүз бар. Буга чейин болуп келген, дагы да болот иншалла. Болот деп айтабыз Кудай кааласа. Эжеге жардамыңыздарды аябаңыздар, чынында өтө оор. Мындайча айтканда бул сериал кинолорунан дагы ашып түштү. Сиздер көргөн. Мына бул чыныгы жашоону көргөн болсоңуздар, чынында жүрөк көтөрө алгыс, оор күндөр өтүп атат. Эжеге сабыр тилейбиз, биз барбыз эже, Кудай кааласа. Жалгыз эмес, эл бар, көпчүлүк бар, сизди карап турбайт. Буюрса мага ошо чалып атасыздар, жазып атасыздар, акыбалын сурап, мынакей сиздерге бүгүн дагы жеткирип эженин акыбалы, Айназиктин акыбалы ушун буюрса жакшы болот иншалла. Барыңыздарга чоң рахмат.